Дүйнө элинин үшүн алган жугуштуу илдет биздин өкмөттүн алсыздыгын ашкерелеп, бардык кемчиликтерин оркойтуп көрсөтүп койду. Алардын шалаакылыгы жалпы эле бийлик өкүлдөрүнүн бетине көө жапты. Мындай көйгөй бул аптада президент Сооронбай Жээнбековдун да көз жаздымында калган жок. Өкмөттүн өкүлдөрүн камтыган чакан курамды видеоконференцияга чогултуп, коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Анда өкмөттүн кемчиликтерин көзгө сайып көрсөтүп, так тапшырмаларды берди. Бишкек мэри Азиз Суракматов менен өзүнчө видео байланышка чыгып, Борбор калаадагы эпидемиологиялык абал менен таанышты. Тилекке каршы Бишкекте абал чекке жылытарлык эмес. Ооруга кабылгандардын эң көбү баш калабызда болууда. Ага шаардагы медицинанын абалы туруштук бере албай калды. Азырынча шаардын 4 районунда күндүзгү стационарлар уюштурулган. Анда кезек күткөндөрдүн саны арбын. Калкка шашылыш жардам көрсөтүп, кеңеш берүүгө ылайыкталган мындай стационарлардын иши менен мамлекет башчы өзү барып таанышып келди. Дарыгерлер менен баарлашуу учурунда президент аларга ыраазычылык билдирип, ооруну ынтымак менен жеңебиз деген ишеничте болуп кайтты. Мындай стационарлар кырдаалдан чыгуунун аргасыз жолу экенин моюнга алган мамлекет башчы келечекте сапаттуу оорукана курулаарын убада кылды. Буга кызыктар инвесторлордо бар экен. Ал эми апта соңунда мамлекет башчы жалпы кыргыз элине кайрылуу жасап, илдетти жеңүү ар бир жарандын колунда экенин баса белгиледи. Айтылып жаткан кемчиликтер мамлекет башчыга деле белгилүү. Алардын тез арада чечилишине өзү да кызыктар экенин билдирди. Азыр көрүп атасыңар, шаардан айылдарга элиз кетип атат. Аймактагы ооруканалардын даярдыгын аларды карап чыгыш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков бул аптада дүйнөнүн үшүн алган пандемия менен күрөш боюнча кырдаалга өзгөчө көңүл бурду. Апта башында мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаар мэрлери жана район жетекчилеринин башын бириктирип, чакан курамдагы коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Бирок бул ирет жыйын видеоконференция форматында болду. Анда өкмөт мүчөлөрү мамлекет башчынын сынына көбүрөөк кабылды. Буга алдын алуу иш-чараларынын жүргүзүлбөгөндүгү жана жарандарыбыз алгачкы медициналык жардам ала албай паникага жол берилгендиги себеп болгон. Кадрлар толукталган эмес, ал эми дарыгерлер эң жөнөкөй муктаждыктар менен камсыз болбой калган. Тамак аш боюнча медиктердин мас алмага караттардан чыкты, видеосу менен чыкты. Ал жерде 4 аралыгында демалыш иштептир, 24 саат иштеп аткан лаборанттар өзүнүн эсебине өздөрү тамак уюштурган. Чыктып өткөндө эмне үчүн мындай болот? Сооронбай Шарипович, аны азыр бийликте атабыз, кай жерде болсо ошого чыгарып беребиз. Чыкканы канча болду? Ошол главврач жооп берди, ошол жерде главврачтар. Жооп бердиби? Ошону уюштурган ошондой болгон главврачтар. 24 саат иштесе, 4 ай иштесе, өзүнүн эсебинен тамак кылса, ал жерде отуруп алып. Жооп бердиби главврач? Бул ар кимге сабак болуш керек. Мындай главврачтар иштебеш керек. Калганда сабак болуш керек бул. Азыркы мезгилде бул согуш жүрүп атат, түшүнүп атасыңбы? Элдин ден соолугу үчүн. Аябай турган заман эмес азыр. Медиктердин маянасы да өз маалында үзгүлтүксүз төлөнүүсү керектигин баса белгиледи. Күзгү кышкы мезгилде сезондук илдеттерге, жерлердеги ооруканаларды жабдууга алдын ала даярдыктар көрүлүшү керектигин эскертти. Биздин максат азыр ар бир ооруган, бизге кайрылган жараныбыз жардамсыз калбаш керек да. Ошого бүт мүмкүнчүлүктүн баары жумшаш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков эртеси дароо Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов менен өзүнчө онлайн кеңешме өткөрүп, Борбор калаадагы эпидемиологиялык кырдаал жана аны турукташтыруу боюнча көрүлүп жаткан чараларды талкуулады. Кала башчысынын маалыматы боюнча, тез жардам унааларынын жетишсиздиги курч көйгөй боюнча калууда. Бул күнгө карата Бишкекте илдетти жуктуруп алгандардын саны 3,5 миңге жакындап, ал өлкө боюнча ооруга кабылгандардын 42%-ын түзөт экен. Азыр мына 4 астына жетпей атат да. Башка бизнес ачып атат. Ушуну көбөйтүш боюнча, азыр 5 ачасыңар. Ошол жетеби бар тең. Ошол Бишкек шаары боюнча ошо оору менен ооруп, илдет менен ооруган биздин жарандарыбыз ошо баары тең ошол жерден жардам алабы? Биз анализ кылдык, жанагы 4 стационарларда күндүз очередь где-то 100 кишидей болот да. Азыр биз дагы 5 ачсак, кичине нагрузка түшөт. Азыр 9 ачып туруп, бир жуманын ичинде дагы 5-6 ачсак, ошондо жетиштүү болот.
Шаршемби күнү мамлекет башчы Борбор калаадагы алгачкы медициналык жардам көрсөтүү үчүн ачылган күндүзгү стационарга барды. Бул Бишкекте иштеп жаткан 4 стационардын бири. Мында жарандар үчүн алгачкы медициналык жардам жана консультация алууга шарт түзүлгөн. Албетте бул убактылуу объектилер. Мамлекет башчынын айтымында келечекте ар бир аймакта ири бейтапканалар курулат. Бул үчүн мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде каражат бөлүп берүүгө кызыктар инвесторлор да бар экен. Бишкектин 1-май райондук бириктирилген ооруканасынын жетекчиси Мунаркан Өмүралиева мындагы бардык шарттарды айтып берди. Акыркы учурда жакшы жыйынтыктарды көрө баштадык. Элдин бизге берген ыраазычылык батасын көрө баштадык. Анан мондай костюмдар, оснащение биздин мэрия акиматтар ушундай колмо-кол жардам берип күндө эмне керек саат сайын толуктап биз ишенип ошон үчүн биздин медиктердин баары ушундай инициатива менен баягы иштей албайбыз, өзүбүз оорутабыз деген медиктердин баары азыр кайра барып мен дагы ушундай кантип настроение калам деп иштеп атышат. Медиктердин духу көтөрүлдү. Рахмат, жеңебиз буларга. Апта ичинде мамлекет башчы өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда эл аралык каржы уюмдарынан келген жардамдарды аткамнерлер жеп койду деген маалыматтарга токтолду. Президент ал каражаттарды максатсыз коромжу кылдырбайбыз деп белгиледи. Ошондой эле илдетти жайылтпоо үчүн ар бир жаранды жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Кыргыз кандай оор болуп турса да жакшымын дейт. Жакшыны оозонгон элди жараткан Кудайым өзү колдойт. Жараткан Кудайдын колдоосу менен, элибиздин биримдиги менен буйруса, бул күндөрдү да бийик абир, ар намыс менен өтөбүз. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды Кудайым өзү колдосун. Президент Сооронбай Жээнбеков болуп жаткан кемчиликтерди көрүп түшүнүп турганын жана алардын тез арада чечилишин каалаарын билдирди. Азыр күнөөлүүлөрдү издөөгө убакыт жок экенин айтып, бардык милдеттер аткарыларына убада берди. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Жумалык.